Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер. Бүгүн биз Кыргызстан тарыхы дисциплинасынан кезектеги лекциябызды баштайбыз. Тема улуу атамекендик согуш жана волюнтаристик реформалар мезгилиндеги Кыргызстандын өнүгүшү. 2 саатка эсептелген 4 суроодон турат. Биринчи сурообуз: кыргызстандыктардын фронттогу эрдиктери. Баарыңарга белгилүү болгондой, 1941 жылы 22 июнда башталып, 1945 жылдын 8 майына чейин уланган Советтер Союзунун фашисттик Германия жана анын союздаштарына каршы боштондук күрөшү тарыхта улуу атамекендик согуш деген ат менен белгилүү. Согуштун биринчи күнүндө эле СССР Жогорку Советинин президиумунун указы менен өлкөдө аскердик милдеттүүлөрдү жалпы мобилизациялоо башталган. Кыргыз өкмөтү да калкты аскердик жактап окутууга, аскердик бөлүктөрдү түзүүгө киришкен. 385 аткычтар дивизиясы, 40-153 аткычтар бригадалары, 2 улуттук атчандар дивизиясы түзүлгөн. Булардын ичинен согушка биринчи болуп Кыргызстандын аскер комиссары генерал-майор Панфилов командалык кылган 316 аткычтар дивизиясы кирген. Алар 1941 жылы ноябрдагы Москва үчүн болгон салгылашууда 1 ай бою өзүнөн 4 эсе күчтүү душман менен кармашып, алардын Москвага өтүү жолун торогон. Командованиянын тапшырмасын так аткаргандыгы жана эрдиктери үчүн 316 аткычтар дивизиясына 8 гвардиялык деген наам берилип, Кызыл Жылдыз ордени менен сыйланган. Дивизиянын командири Панфиловго жана 28 жоокерге Советтер Союзунун баатыры наамы ыйгарылган. Алардын ичинде кыргыздардан биринчи болуп Советтер Союзунун баатыры наамына татыган Дүйшөнкул Шопоков болгон. Бул жерде мына ошол Москваны коргоого активдүү катышып, эрдик көрсөткөн 28 баатыр Панфиловчуга арналган мемориалдык комплекс Москванын алдындагы Волоколамск районунда орнотулган. Мындай эрдиктер андан арыда уланып турган. Алардын кээ бирине токтолсок, 1942 жылы 6 августта Чолпонбай Түлөбердиев Дон дарыясынын жээгиндеги салгылашууда душмандын сотун көкүрөгү менен тосуп, эрдик көрсөткөн. Ага Советтер Союзунун баатыры деген наам ыйгарылган. Сталинград үчүн согушта Дайыр Асанов душмандын ротасын талкалап, Советтер Союзунун баатыры наамына татыган. Согуштан кийин тынчтык мезгилде да Дайыр Асанов республикабыздын жаш муундарына патриоттук тарбия берүүдө өзгөчө салым кошкон. 1944 жылы Эстониянын Нарва шаарына жакын жердеги салгылашта учкуч Исмаилбек Таранчиев өзүнүн күйгөн самолету менен душмандын май коюучу станциясын сүзүп, ал жердеги бир нече танка жана немец солдаттарын жардырган. Анын эрдиги учурунда унутта калып, бирок 1991 жылы ага Советтер Союзунун баатыры деген наам ыйгарылган. Берлин үчүн болгон салгылашта учкуч штурман Советтер Союзунун 2 жолку баатыры Талгат Бигелдинов эрдик көрсөтүп, тарыхта өлбөс, өчпөс из калтырды. Ошентип, улуу атамекендик согушта көп улуттуу Кызыл армиянын катарында кызмат кылган кыргызстандык 363.200 жоокер атамекенди коргоонун үлгүсүн көрсөтүшкөн. Алардын 1395-и аялдар болушкан. Согуштагы эрдиктер үчүн 150.000 кыргызстандык жоокер орден жана медалдар менен сыйланышкан. 76-сы Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыктуу болушкан. 29 жоокер Даңк орденинин 3 даражасын тең алышкан. Өз элинин эркиндиги, өз мекенинин көз карандысыздыгы үчүн көптөгөн кыргызстандык жоокерлер согуш талаасында курман болушкан. Алардын эрдиги
биздин түбөлүккө эсибизде. Экинчи сурообуз: эл чарбасын согуштук максатта кайра куруу. Согуш башталганда тынчтык максатта продукцияларды өндүргөн ишканаларды согуштун керектөөсүн канааттандыруучу ишканаларга айландыруу максаты коюлган. Бул иш-чарага Кыргызстан да өз салымын кошкон. Алсак, 1941 жылы июнда Фрунзедеги механикалык завод фронттун атайын заказын чыгара баштаган. Кадамжай металлургия комбинаты стратегиялык сырьё сурманы өндүрүүнү көбөйткөн. Дароо маалымат үчүн айтып койгум келет, мына ушул Кадамжайдын сурмасы 1958 жылы дүйнөлүк эталон деп табылган. Кыргызстандын жеңил жана текстиль өнөр жайы бүт бойдон жоокерлерге кийим-кечек тигүүгө киришкен. Мына ушундай шартта республиканын эл чарбасын согуштук багытка которуудагы маанилүү иш көчүрүлгөн ишканаларды жайгаштырып ишке киргизүү болгон. 1941 жылдын июлунан декабрга чейин эле душман басып алган аймактагы ишканаларда чыгыш райондоруна көчүрүү башталган. Ошондо жалпы 2593 ишкана көчүрүлсө, алардын 308-и Орто Азия менен Казакстанга бөлүнгөн. Анын 28-и Кыргызстанга көчүрүлгөн. 1942 жылы фашисттик Германиянын чабуулунун күчөшү менен Кыргызстанга дагы 38 ишкана көчүрүлгөн. Аларды жайгаштыруу, жумушчу күчү, сырьё, энергия, транспорт менен камсыз кылуу боюнча көптөгөн иштер аткарылган. Эвакуацияланган ишканалардын 90% Чүй өрөөнүнө, Фрунзеге, 10% Ош, Жалал Абад жана Ысык көлгө жайгаштырылган. Эвакуацияланган ишканаларды жайгаштырууну Кыргыз СССРнин Совнаркому Кулатов жетектеген. Украинанын Бердянск шаарынан көчүрүлгөн айыл чарба машиналарын куруу заводунун жабдуулары жана кадрлары Фрунзе механикалык заводу менен биригип, айыл чарба машиналарын куруу заводуна айланган. Ысык көлдөгү 175-чи торпедо заводунун филиалы, Новотроицкидеги кант заводу, Токмок консерва заводу, Оштогу жибек комбинаты мына ушул көчүрүлгөн ишканалардын базасында түзүлгөн. Кезегинде бул аталган ишканалар согушту тамак аш, кийим-кече жана курал-жарак менен камсыздоодо зор салым кошушкан. Алсак, Павловский Посад шаарынан көчүрүлгөн жибек току комбинаты Оштогу жибек тирүү комбинаты менен кошулуп, жылына 1 миллион метр парашютка керектелүүчү жибек чыгарып баштаган. Кыргызстанда фронтко жакын жайгашкан райондордон калкты дагы көчүрүү башталып, алар Кыргызстанга чейин келген. 1941 жылдын июлунан 42 жылдын январына чейин эле Кыргызстанга 61.800, 42 жылдын аягына чейин 138.900 киши эвакуацияланган. Андан тышкары Польшанын 12.900 гражданы да Кыргызстанга келген. Ушул жерде улуу атамекендик согуш жылдары Корчоодогу Ленинградтан Ысык көлгө көчүрүлгөн 150 баланы 16 жашар Токтогон Алтыбасарова 10 жыл багып чоңойтуп өз жерине кайтаргандыгын айтпай кетсек болбойт. Кийин дагы бул аял атактуу адам Ленинградтагы балдары менен байланышын үзбөй, азыркы кезде анын балдары чоңойткон балдары менен катташып турушат. Согуштун алгачкы мезгилинде эле Кыргызстанда электр энергиясына болгон керектөө күчөгөн. Мына ушуга байланыштуу Чоң Чүй каналы курула баштаган. Чоң Чүй каналы согуш башталганда курулгандыктан бул жерде техника жокко эсе болуп, бардыгы кол менен аткарылган. Мынанда көрүп турганыңардай
Бул жерде негизги күч жалаң аялдар болушкан. Токтоп калган Лебединовка ГЭСи бүткөрүлгөн. Кадамжай металлургия комбинаты стратегиялык сырье сурманы өндүрүүнү көбөйткөн. Айдаркен эсирдеги сымак чыгаруучу жалгыз ишканага айланган. Украинадан кечирилгөн Никитов сымак руднигинин жабдуулары орнотулгандан кийин согуштук заказдарды аткарып баштаган. Мына ар бир ошол атылган ок, атылган снаряддын баарында Айдаркендин сымабы, Кадамжайдын сурмасы болгон деп биз сыймыктануу менен айта алабыз. Андан кийин согуштан бүлүнгөн чарбаны калыбына келтирүү. 1945-жылы 9-майда Советтер Союзу улуу атамекендик согушта жеңип чыккан. Ушундан кийин калк тынчтык турмушка өтө баштаган. Биринчи кезекте бүлүнгөн чарбаны калыбына келтирүү иши башталган. Өлкөнүн башка региондорунан айырмаланып, Кыргызстандын эл чарбасы алсыраган менен кыйроого учураган эмес. Тескерисинче, көчүрүлгөн ишканалардын эсебинен республиканын өнөр жайы өскөн. Эми согуш шартына ылайык фронтко продукция өндүргөн өнөр жай тынчтык курулушка которулуп, ишканаларда 8 сааттык жумуш күнү, дем алыш күндөрү отпускалар калыбына келтирилген. 1945-жылы ушундай шартта 4-ноябрда Исхак Разаков Кыргыз ССРинин министрлер кеңешинин төрагасы болуп дайындалган. Анын аракети менен Фрунзе атындагы айыл чарба машиналарын жасоочу завод, жип ийрүү, трикотаж, бут кийим фабрикалары ишке берилген. 1946-жылы августта Кыргыз ССР Жогорку Советинин 11-сессиясы эл чарбасын 1946-1950 жылдарга өнүктүрүүнүн 5 жылдык планын кабыл алган. Бул план боюнча өнөр жайында электр энергиясын өндүрүү, станок куруу, жибек кездемелерин, булгар бут кийимдерин өндүрүү жана консерва чыгаруу өнүккөн. Кызыл Кыя Сүлүктүдө жаңы шахталар ачылган. Майлуу сууда жаңы скважина курулган. Фрунзеде механикалык ремонт жана асфальт бетон заводдору ишке берилген. Ушул 5 жылдыкта республиканын эл чарбасы үчүн өтө маанилүү болгон Кант Рыбачий темир жолу ишке кирген. Айыл чарбасында азайып кеткен малдын башын көбөйтүү, айдоо аянттарын кеңейтүү иштери башталган. Түшүмдүүлүктү арттыруу үчүн күрөштө кызылжачылар Кайназарова, Тезекбаева, пактачылардан Атабеков, Анаров жана башкалар өзгөчө айырмаланышкан. Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө салым кошкон айыл чарба эмгекчилеринин бир нечеси социалисттик эмгектин баатыры наамына татышкан. Бул жерде 2 жолу социалисттик эмгектин баатыры наамына татыган кызыл чачы Зуракан Кайназарова, 2 жолу социалисттик эмгектин баатыры наамына татыган пактачы Али Анаров жана пакта терүүдө өзгөчө ийгилик жараткан Өлмөсхан Атабекова. 4-чү сурообуз. Кыргызстан волюнтаристик реформалар мезгилинде. 1953-жылы мартта Сталин дүйнөдөн өткөндөн кийин КПССБКнын 1-секретарлыгына Хрущев шайланган. Мына ошондон кийин өлкөдө Сталиндин кет башына сыйынуунун кесепеттерин жоюу, коомдун экономикалык, саясий жана маданий чөйрөлөрүн реформалоо иши башталган. Тоталитардык система бошоңдоп, социалисттик демократияны өнүктүрүү аракеттери байкалган. Кыргызстанда башкаруунун демократиялык принциптерин ишке ашырууда 1950-1961 жылдары Кыргызстандык коммунисттик партиясынын борбордук комитетин жетектеген Исхак Разаков чоң салым кошкон. Ал Кыргызстандын партиясын жетектеген жергиликтүү улуттун биринчи өкүлү болгон. Исхак Разаков
союздук директиваларга таянып Кыргызстандын өз алтынчалыгын өнүктүрүү, экономикалык жана саясий укуктарын кеңейиш үчүн көп иштерди жасаган. Республиканын аймагындагы 225 өнөр жай ишканасы, жогорку, атайын орто жана кесиптик техникалык окуу жайлары жалпы союздук башкаруудан республикалык башкарууга өткөн. Ушул мезгилде стратегиялык мааниге ээ Ош-Фрунзе жолунун курулушу башталып, Төө ашу туннели казылган. Бул жерде көп жылдар бою мамлекеттик жана советтик кызматтарды аркалаган Разаков турат. Ал киши 4 ирет Ленин, Эмгек Кызыл Туу, Улуу Ата Мекендик согуштун 1-даражадагы ордени, Кызыл Жылдыз ордени жана башка көптөгөн медалдар менен сыйланган. 2016 жылы 29 декабрда бул кишиге Кыргыз Республикасынын баатыры деген наам ыйгарылган. Исхак Разаков бизге сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот деген афоризми менен өтө белгилүү. 50-жылдагы реформалардын негизинде Кыргызстандын экономикасы өнүгүп, Фрунзеде Октябрдын 40 жылдык атындагы тигүү фабрикасы, физ-приборлор заводу, Орто Токой, Базар Коргон, Төмөнкү Аларча суу сактагычтары ишке киргизилген. Айыл чарбасынын реформалоонун натыйжасында айдоо аянттары кеңейип, техника менен жабдуу жакшырган. Республика эл чарбасындагы жетишкендиктер үчүн 1957 жылы Ленин ордени менен сыйланган. Ал эми 1958 жылы кыргыз маданияты менен көркөм өнөрүнүн 10 күндүгү Москвада өткөрүлүп, борбор шаардын жашоочуларын кыргыз искусствосунун жетишкендиктери менен тааныштырышкан. 1959 жылы Советтер Союзунун Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин кезектеги пленумунда Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан жана Латвиянын жетекчилери өз укугунан одоно пайдалангандыгы, мамлекетке келтирген залалдары, жердешчилиги үчүн сындалып айыпталышкан. 1961 жылы 9 майда Разаков, ал мезгилдеги Кыргызстан Компартиясынын биринчи секретары жана министрлер советинин төрагасы Дыкканбаев кызматынан бошотулган. Ушундан кийин Разаковдун ордуна Турдакун Усубалиев дайындалып, ал киши борбордун айткандарын аткаруу менен гана чектелип калган. Бардык бийлик КПССдин колуна топтолгон. 1963 жылы Орто Азиянын эл чарба совети түзүлүп, ага аймактын экономикасына жетекчилик кылуу милдети жүктөлгөн. Муну менен улуттук республикалардын 50-жылдарда баштаган реформалар учурунда алган укуктары жокко чыгарылган. Мына ушуну менен бүгүнкү лекциябыздын кыскача тезистик формада аяктадык. Калганын кийинки лекцияда улантабыз.